маселе чечиле турган болсо бул маселе эмес да. Эгер ал маселе такыр чечиле берсе, Бишкекте Жашстан 2 долбоорунун алкагында аймактардан келген жаштар үчүн лидерликти өрчүтүү боюнча жаңы форматтагы 3 күндүк тренинг өтүп жатат. Тактап айтканда аталган тренинг 14-июлдан 17-июлга чейин болот. Анда Чүй, Ысык көл, Талас жана Нарын облустарынан 6дан окуучу катышууда. Тренинг бир нече максатты көздөп, окуучулардын өзүн өзү анализдөөгө, лидерлик сапатын жогорулатууга багытталган. Жашстанда бир жыл окуп чыккандан кийин коомдо активдүү позициясы пайда болуп, көз карашы пайда болуп, азыр депутат болгондор бар, Америкага өткөндөр бар. Максаты булар тынчтык куруунун элчилери болуш керек. Ар бир ушу аймагында тынчтык куруунун элчилери жана лидер жаштарга айланат да. Лидер жаштарга мындай элдин мындай коомдо багытын, максат өзгөртүп, жакшы жакка буруу. Ошентип жалпысынан биз 160-180ге чейин адамды биз окутуп, аларды мындай коомдо биргеликте ишке алып барууга түртүп атабыз да, түртүп болуп атабыз. Жашстан долбоорунун биринчи баскычы 2017-жылдан 2018-жылга чейин созулган. Ал эми экинчи баскычтын алкагында жаштар 1 жылдан ашык убакытта үзгүлтүксүз ар кыл темаларда окутуудан өтөт. Ошондой эле алар алган билимдерин өз жамааттарында, досторунун арасында, айылдарында тынчтыкты куруу үчүн жайылтып иш алып барышмакчы. Эми экинчи фазасы болсо январь айынан 2019-жылдан бери башталып келатат. Биринчи фазасында биз 162 жаштар менен иштедик. Ошол эле жаштар 162 жаштанчылар деп коебуз биз алар. Азыркы экинчи долбоордун экинчи фазасында алар өзүнчө устатчы болуп кабыл алынып, ошо экинчи фазасында дагы катышып жатышат. Устатчылык программанын негизинде ошо азыркы жаңы 90 кабыл алынган экинчи фазада жаштанчылар менен иштеп баратабыз. Тренингтерибиз бул ошо лидердик, азыркы өтүп аткан тренинг бул ошо лидердик сапаттарды күчөтүү боюнча тренинг болот. Ошондой эле конструктивдүү диалогторду өткөрүү деп коебуз. Ошо жерлерде балдар өздөрүнүн жаштардын кызыкчылыктарын күчөтүү боюнча, өстүрүү боюнча. Дениза Жумакеева бүгүнкү өтүп жаткан тренингден активдүү катышуучуларынын бири. Ал Чүй районундагы Искра айылынан келген 11-класстын окуучусу. Келечекте доктор болсом деген тилеги бар. Бул сабактардан Дениза көп жакшы нерселерди алганын айтат. Бияктан сен айылдан сүйлөй албаган сөздөрүңдү сен тревожить этип аткандын баарын айта аласың, кенен айта аласың. Ошондуктан эмеде айылдан айтсаң, сени эч ким укпайт. Айтатындай кичинекей бала айта берет. Бирок бияктан сени угат, сени түшөнөт, сени өзүң ачылганыңа жардам берет. Жашстан 2 долбоорунун өзгөчөлүгү жерлердеги ата-энелер, соц-педагогдор жана балдар менен иштөө инспекторлору менен иш алып барат. Бүгүнкү Бишкекте өтүп жаткан тренингке катышып жаткан соц-педагог Акылыйма Кыдыева. Ал Ысык көл облусунун Жетегүз районундагы Саруу айылындагы орто мектептен келген. Кыдыева бул сабактардан балдар менен иштешүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөнгөн. Соц-педагог катары бул жактан көп эле нерселерди алдым деп айтсам жаңылышпайм. Мен уже 3-чү долбоордун 3-чү мындай өткөрүп аткан тренингине катыштык. Андан тышкары биз бияк биринчи тренингке катышканда дагы ошо балдар менен иштешүүнүн жолдорун, балдарга туура мамиле жасай билүү, эмне баланын жан дүйнөсүн таанып билүүгө басым коюлуп жатат да. Ошондо бала менен бала болуу, биздин педагог болгондон биздин дагы буга чейинки максатыбыз ушундай эле болчу да, бирок ошону дагы тереңдетип, дагы башка чыкмалар менен өткөрсө, жакындашса болотун үйрөндүк да. Долбоор окуучулардын кызыккан темаларына өбөлгө түзүп, жаштар саясатын илгерилетүү болуп саналат. Касым Тынстанов, Төрөгүл Айтматов, Жана Кеманов жана көптөгөн биздин кыргызстандык инсандарды репрессияга жана кулакка калтырып кеткен